Assalamu alaikum достор. Сіздерге бүгін қайырлы кылып атам. Аябай мындай зейинди кейите турган, кайгыга, капага түшүрө турган бир кабар келди. Биздин чек ара кызматынын полковниги Талгат Аланов кече көз жумду да. Аябай чоң шок болуп атам. Анткени мен ал кишини жеке тааныйм, мен досум. Пикирлешим, саналашым, кесиптешим. Ошол кишинин мындай чындык үчүн күрөшкөнүн көрүп аябай суктандым эле. Мындай факт менен президентке чейин барам, адилеттүүлүктү орнотом деп аябай чыккан көрүп алып, аябай мен кубандым эле. Бирок тилекке каршы кече алда жүрөгүнөн кайтыш болуптур, сураштырсам жүрөгүнөн кармап калыптыр. Аябай кайгыга түшүптүр. Эми ошондой деп атышат да туугандарычы. Достор, мен айтат элем, биз өтө башкача эл экенбиз да, мындай жумшак айтайын, башкача эл экенбиз да. Анткени мындай чындык менен күрөшмөк турсун, чындыкты айткан кишини табалап тепкилеп жатып калат экенбиз да. Мына Талгат Аланов канча аракет кылды, факт менен президентке чейин эшигине барып сагалап 5 факт менен мен көргөзүп берем. Чек ара кызматындагы коррупциянын схемасын баарын ачып берем десем, эч ким көңүл бурган жок, эч ким колдомок турсун, кайра иш козгоп, военный прокуратура кесиптеши сотко берип, коллегалары ушунчалык жүрөктү оруттуңар да, ушундай акмак экенсиңер да. Мына ким ушуну кылса дагычы, ушундай бир зейин, булар силерге чындык кереги жокпу? Бирок билбейм, могул баарыбыз үчүн аракет кылды да. Баарыбыз үчүн аракет кылды. Талгат досум, жаткан жериң жайлуу болсун, бирок мен элге кайрылат элем. Эл аябай бизде шундук экен. Мен жеке башыман да көрдүм, башкаларды да көрүп атам. Мына Сыймыгова дагы канча деген айтып атат. Мен кустуруп берем, колдобой эле койгулачы. Керек болсо бир тууганыма чейин коррупцияларды айтып отургузам десе дагы аны кайра табалап атабыз, кайра тепкилеп атабыз, иш козгоп атабыз. Вообще кыргыз эл болбой калыптыр да, чынын айтсамчы, такыр экен. Совсем эле мындай башкача эл экенбиз да, жумшак эле айтып коеюн, башкача эле эл экенбиз. Мына бүгүн дагы бир окуяны көрүп, андан да жүрөгүм ооруду да. WhatsApp'тан келиптир, Екатеринбургда иштеген достордончу. Бир 50 тажик балдар, бир 2 кыргыз баланы тепкилеп, жыгылып калса, жатып калса, басы тура албай келип туруп арматура менен башка чаап кетти да. Вообще насмерть бирөөсүн башка эле чаптым, ачык эле күндүз элечи. Иттей тепкилешти. Мен өзүм Екатеринбургда жүргөн үчүн айтайын да. Екатеринбургда жүргөн деги эле мигранттаргачы. Мен билем да сиздердичи кандай акыбалда жүрөсүңөр. Эптеп эле курсаңар тойгосо болду. Екатеринбургга барып, достор, келгиле, биргеле ынтымак бололу. Бири-бирибизден крысятничать этпейли, бири-бирибизди алдабайлы. Мындай кол салгандарда общака ордуна коелу деп мындай жакшы насаат менен бир амбал камбар деген бир зөкүргө айтсам, бетке чапканда ошондочу. В прямом смысле бетке чаап мондай шрам калтырган да. Бул шашпасын шумшук. Бир күнү жазасын алат. Менен болбосо дагы, башкасынан дагы. Ушинтип тажиктер болобу, башкасы болобу чаап кетет мындагычы. Ошо достор, мен эч кимге жамандык каалабайм, бирок ушундай бир акмак эл экенбиз да. Мына мен Молдокматова Ассолмудун жеке мындай бир капачылыгым деле жок, кылып аткан ишине ыраазымын, кыла берсин. Бирок мына Чеченстандын, чечендердин эшигин сагалап, бүткүл улуттун атынан сүйлөгөн үчүн мен намыстанып, эркек катары айттым да. Мен аялдарга теңелгеним жок, аялдар колдой берсин, аялдарга бул нормальный нерсе. Бирөөдөн жардам сурап мындайчы, өзүң эркегиң алсыз болуп, арсыз болуп турса, анан сурайт да. А мен ошону тим эле ошонун талабын талашып, ошонун мындай айтканда тарапташ болуп алган эркектердин ичине намызыңарды ойготуп коеюн дедим да. Ошондо да мени табалайсыңар, ошондо да тепкилейсиңер. Мейли ага деле чыдайм. Мына Баткенге бардык да, чек ара коомун түзүп атайын. Баткендиктерге жардам берели, духун көтөрөлү, демин көтөрөлү, ошол жерде проблемалар жеткирели, ак уйнасына чейин чыгып, Жеңиш Разаковду кетирип, ошондой кылсак кайра бизди кугунтуктап,
Сапарали Бөрүбаев биздин төраганы иш козгоп камап 2 айга сындырып, Сапарали Адинаев деген айыл башчы эркек киши, Максат Лейлек районунун Максат айылынын айыл башчысы, ошол кишини дагы иштен алып, айыл башчылыктан ушундай кыласыңар да, кантип анан элим деген уулдар чыгат. Эгер элиң ушундай болуп атсачы, чындык менен, чындык адилеттүүлүк үчүн күрөшмөк турсун, айтканда жаман көрөт экенсиңер да. Мына баарына айтып бердим, Талгат Аланов, Чубак Ажинди деле канча тебелеп табаладык, Сыймык Жапыкеевди деле, Рыспек абалар кандай болду, жөн эле бир кыргыздын намысын талашам деп эле чабылып кете берет экен да. Мен өзүм эмне кылып койдум, көп сүйлөбөчү дегендерге айтат элем да. Мен кылган иштеримди көрсөңөр, силерге көрбөй эле койгула да, андан көрөчү. Силер ичиңер жарылып кетет ошол жерде көрө албай атыпчы. Канча деген кишини үйлүү кылдым, канча деген. Ошол жерде дагы үйлүү кылгандардын да ошо коңшуларыбыз дагы сотко берип, ошо кыргыздар да, алар дагычы кайра мени жамандашты да. Аман эле болгулачы, кыскасы аман эле болгула. Баарыңарга аманчылык, ошо айтарым. Эч ким бөлүшпөй деле койсун, лайк деле кереги жок. Рахмат, баарыңарга ыраазымын. Ассаламу алейкум достор, кыргыз элим. Биз 70 аппаратка заказ берген болчук. Ага ошо 70 аппарат заказ бердик дагы. Общий 140 аппарат понедельник кечинде келе турган болду. Вторник 140 аппаратты врачтардын өзүнүн колуна биз тапшырып беребиз. Минздравка бербейбиз, биз врачтардын өзүнүн колуна, палаталарга коюп беребиз, эл менен кошо. Жуманын акырында буюрса дагы бир рейс келе турган болуп атат. Ага 300 аппаратка заказ берип атабыз. Биздин бай агаларыбыз жөн турбай алар дагы заказ берип, бизге тыйындарын перевод кылып атышат. Общий буюрса 1000 аппараттан ашыкча заказ беребиз айдын аягына чейин деп ойлойбуз. 1000 аппарат заказ бергенден кийин элибизге ушул жетет, аппараттар достаточно дей турган болсо, биз акча каражатты дагы да башка жака колдонобуз. Ал нерсени Минздрав ачуу чындык болсо дагы ачык айтсын бизге эмне муктаж. Биз азыр эл көрүп тургандай скорый помощь аябай муктаж болуп жатат. Скорый помощька өзүңүздөр көргөндөй, скорый помощьту биздин врачтар түртүп жатат. Биздин врачтар ал скорый помощьту түрткөнгө же башка нерсе кылып, ал скорый помощьту зорго жүргүзгөнгө татыктуу эмес. Биздин врачтар комфортный, жакшы скорый помощьтарда элдин кызматын аткарганга татыктуу. Бүгүн Минздравдын представители Айнур эже ошол нерсени айтып жатып ыйла берди. Өзүңүздөр көргөндөй, биздин бир депутат эжебиз скорый помощь жок деп ооруп жатып, ал жерде дагы ал сүйлөп кетти. Бардыгыңыздардан жүрөгүңүздөрдү өйкөп жаткан бардык проблемаларды чечүүгө аракет кылабыз деп ойлойбуз. Биз кыргыз эл менен бирге. Мага болгон ишеничиңиздерге чоң рахмат. Менин атам таза инсан болгон, чоң аталарым таза инсан болгон Алай элинен. Мен да кыргыз элимин ишеничин актап берем деп сиздерге убада берем. Кыргыз элиме өзүмдүн атыман, досторумдун атыман ыраазычылык таазим этем сиздерге. Ушунчалык ынтымак, биримдик көрсөтүп, бир эле Кыргызстанга эмес, дүйнөгө ынтымак эл экенибизди көрсөттүк. Рахмат сиздерге. Дагы бир жолу таазим этем. Биригип дагы да токтотпойлу бул нерсени. Байлар, агалар, бай агалар, бул нерсени дагы да жардам бериңиздер. Бирге жеңебиз бул нерсени. Рахмат сиздерге. Аман болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Бирге болойлу. Рахмат.